Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, мен сиздер менен орозо айындагы каталар жөнүндө сөзгүм келип атат. Албетте тилекке каршы көптөгөн момундар үчүн Рамазандагы орозо бул руханий маанисин жоготуп, таза механикалык иш аракетке айланып калганы аны баарыбызга маалым. Адамдар бул айда кандай каталарды кетиришет? Биринчи кетирген каталары бул тамак ашка жана суусундукка ашыкча берилип кетүү, ошону көп ойлонуу. Кээ бир адамдар ооз ачаарда тамактарынын көп болушуна ушунчалык көп көңүл бурушат. Таравих окумак турсун, шаам жана куптан намаздарына күчү жетпей калат ошол көп тамак жегендиктен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вакулу вашрабу ва ла тусрифу. Жегиле, ичкиле, бирок ысырапкерчилик кылбагыла деп Аллах Таала бизге Араф сүрөсүнүн 31 аятында буйруп атат. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Анткени Аллах ысырапкорлорду жакшы көрбөйт, аны баарыңыздар билесиздер. Бул дагы далил Араф сүрөсүнүн 31 аятында. Экинчиси болсо, орозо кармайт, бирок намаз окушпайт. Үчүнчүсү, ооз жабууга турбай калса, орозосун бузуп алышат. Мен бүгүн ооз ачпай, оозумду жаппай калдым деп. Жок, эгерде силер оозуңарды жаппай калсаңыздар, орозону уланта бересиздер. Үчүнчүсү, орозо кармаган убакытта дагы күнөөлөрдү кыла беришет, мурунку кылып жүргөн. Алар ушак айтышат, урушууну, башкаларды таарынтууну, калпайтууну жана жала жабууну уланта беришет. Кээ бирөөсү риба да кылышат. Мына ушул каталарды кетирүүдөн сак болуңуздар, урматтуу момун мусулмандар. Орозоңуздар кабыл болсун, Аллахым таквалыкты насип кылсын. Ушул ыйык Рамазан айында көбүрөөк сооп жыйнаганды насип этсин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.